Түз эфирде күндемей маалыматтык программасын толтырылған чыгарылышан мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Чүй облусунун жашоочусунун үйүнөн баңгизат лабораториясы табылды. Автоуна сүзүп кетип, оор абалда жаткан жаран акыйкаттык издейт. Ал сүзүп кеткен айдоочу азырга чейин табылбай жатканына нааразы. Сузакта мектеп авариялык абалда болуп, окуучуларга кооптулук жаратууда. Мугалимдер жана ата-энелер имаратты жабууну талап кылышты. Президент Садыр Жапаров бүгін 24 январда Қазақстан Республикасының парламентінің сенатының төрағасы Маулен Ашимбаевты кабыл алды. Кыргызстан менен Қазақстан ортосундағы саяси, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды мындан ары чыңдоо жана кеңейтүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Қазақстан парламентінің сенатының шайлоонун ийгиликтүү аякташы менен куттуктады. Президент эки тараптуу кызматташуунун динамикасын абдан жогорку деңгээлде экенин жана Кыргызстан аны мындан арыда бекемдөө үчүн бардык күч аракетин жумшап жатканын белгиледи. Садыр Жапаров Маулен Ашимбаевдин Кыргызстанга сапары кыргыз-казак парламенттер аралык мамилелерде жаңы сапаттык деңгээлге көтөрөрүнө ишеним билдирди. Ошону менен бирге 2023 жылдын экинчи жарымында өткөрүлүшү пландалып жаткан парламенттер аралык кеңештин ишин активдештирүү жана парламенттик делегациялардын достук топторунун өз ара иш сапарларынын практикасын кайра жандантуунун маанилүүлүгү белгиленди. Өз кезегинде Маулен Ашимбаев Кыргыз Республикасы менен ар тараптуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстандык байкоочулар Казакстандын шайлоосу мыйзамдарына ылайык өтүп, эл аралык талаптарга жооп бергендигине жогору баа беришти. Алар эркин, чынчыл жана демократиялуу деп аталды. Сизге жана Казакстандын парламентинин сенатына пландаштырылган реформаларды, калктын жашоо салтын, сапатын жана бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган адилеттүү Казакстанды куруу боюнча жаңы саясатты ийгиликтүү ишке ашырууну чын дилимден каалаймын. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзияев 26-27 январда мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Өлкө лидерлери тар жана кеңейтилген курамда кыргыз-өзбек стратегиялык өнөктөштүгүнүн кеңири чөйрөсүндөгү маселелерде, ошондой эле достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелерди мындан ары өнүктүрүү пландарын талкуулашат. Мындан тышкары бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда. Шавкат Мирзияевдин Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Кыргыз-өзбек бизнес форуму өтөт деп билдирди Муратбек Азимбакиев. 2023 жылы мамлекеттик салык кызматына 248 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо планы коюлду. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов билдирди. Төраганын айтымында анын ичинен салык боюнча 196 миллиард сом, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 51 миллиард сом чогултуу пландалууда. Белгилүү болгондой, мамлекеттик салык кызматы 2022 жылы 207 миллиард 901,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнап, белгиленген план 3,7 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Мындай көлөм салыктык башкарууну жакшыртуу, ишкерлерди онлайн тейлөөгө которуу боюнча иштердин арасында жетишилген. Кененирээк кийинки материалда. 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы 207 миллиард 901,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнады. Белгиленген план 3,7 миллиард сомго ашыкча аткарылды. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов билдирди. Бул 63 миллиардга көп топтогонбуз былтыркыга салыштырмалуу. Планда көрсөткүчтөрдүн баардыгын аткарып 3 миллиарддан ашык акча жыйноого мүмкүнчүлүк болду.
Салык кызматынын маалыматына ылайык, мындай жогорку көрсөткүч салыктык башкарууну жакшыртуу, ишкерлерди онлайн тейлөөгө которуу боюнча иштердин аркасында жетишилген. Тагыраагы ККМ аппараттарын колдонууну киргизүү, бизнести көмүскөдөн чыгаруу, экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторингдөө боюнча жүргүзүлгөн рейдтер дагы оң таасирин тийгизген. Мындан тышкары 2022 жылдын 1-январына карата уюмдардын салык жана камсыздандыруу боюнча мамлекетке карызы 39,9 миллиард сомду түзгөн. Аталган салык карызын өндүрүү боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгында 2022 жылы бюджетке 19,1 миллиард сом келип түшкөн. Бардык салыктык карыздарды инвентаризация кылып чыгардык да. Мындайча айтканда, отчетностьтарда туура эмес болуп, анча-мынча салык карыздар неполноценно келип көрүнүп туруптур. Ошонун баардыгын карточкасынан чыгардык. Чыгарып туруп, анан фиксировать эттик, 39 миллиардтын деңгээлинде болчу. 2022 жылда ошонун 19 миллиарды өндүрүлүп бюджетке түштү да. Учурда коомчулукта салыктын түрлөрү көбөйгөнү боюнча ар кандай маалыматтар айтылып, нааразычылыктар да болуп келет. Ал эми салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтуловдун айтымында бүгүнкү күндө жаңы салык кодексинин ченемдери сакталуу болгону сатуу зоналарына жаңы бир режим кошулууда. Эч кандай жаңы салык киргизилген жок да. Мындай айтып кетсек, салык төлөөчүлөргө бул жана бирликтүү салык боюнча тиги көп жанагы общепит болобу, креативный индустрия болобу, ошолорго атайын жанагы ставкалар көрүнүп атат да. То есть аларды бөлүп, ошолорго азайтылган ставкаларды көргөзүлүп атат да. Белгилей кетсек, 2022 жылдын ичинде контролдук кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны дээрлик 3 эсеге көбөйүп, бүгүнкү күндө 65,422 субъекти түзүүдө. Ошондой эле салык кызматынын кызматкерлери 2022 жылы алкоголдук жана тамеки продукцияларын жүгүртүү жана сатуу фактыларын аныктоодо тийиштүү иштерди жүргүзгөн. Жыйынтыгында мыйзамсыз жүгүртүүдөн 384,897 бөтөлкө алкоголдук продукция жана 233,046 куту тамеки аныкталып, тартып алынган айтылат. Ар бир магазинибиздин салык кызматкерлери кирип, тамекилер турат, мына мунун документтери каякта деп далилдеп, ошол боюнча да иш алып барылды. Андан тышкары да ошо жыл бою да контрафактный продукциялар да аныкталып атты, ал боюнча да чаралар көрүп, ошо тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Эске салсак, мамлекеттик салык кызматы ККМди колдонуу системасын өнүктүрүүдө 2022 жылы чек талап кылып, байге утубал кызыктыруучу лотереясын уюштурган. Акциянын жүрүшүндө жарандар товарларды, жумуштарды жана кызматтарды сатып алууда кассалык чектерди талап кылууну адатка айлантышкан. Бул өз кезегинде салык кызматынын ишмердүүлүгүн алдыга жылдырууга салым кошкон. Гүлдана Момунова, Калысы Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Чүй облусунун 63 жаштагы тургунунун үйүнөн баңгизат жасаган лаборатория табылганын ийимден кабарлашты. Маалыматта Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматкерлери кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө жүргүзгөнү айтылат. Тинтүү учурунда жарандын үйүнөн өзгөчө жыты бар кара курай сымал 2,5 килограмм зат табылган. Ошондой эле баңгизатты даярдоо үчүн колдонулган керектүү далил заттар алынган деп жазылат маалыматта. Кармалган жаран Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүп берилип, учурда тергөө иштери уланууда. Бүгүн 24 январда төкмө акын Болот Назаров тосмо арыздын негизинде сот залынан бошотулду. Маалыматты Чүй облустук сотунан тастыкташты. Маалым болгондой, Назаровка козголгон кылмыш иши бүгүн 24 январда Москва райондук сотунда каралган. Жабырлануучулардын тосмо арыз түшүп, анын негизинде Назаровка карата козголгон кылмыш иши кыскарып, ал сот залынан бошотулду деп билдиришти соттон. Белгилей кетсек, Болот Назаровка кылмыш жаза кодексинин тоноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал 2022 жылдын 9 ноябрында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан тоноочулукка шектелип кармалган.
Милиция кызматкерлери 2,5 айдан бери жол кырсыгын жараткан айдоочуну таппай келет. Жол кырсыктын кесепетинен Базаркоргон шаарынын тургуну Майрамкан Мырзаканова төшөктө жатат. 2022 жылдын 14 ноябрь күнү белгисиз унаа атылган жаранды жолдошу менен сүзүп качып кеткен. Бул боюнча Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Бирок эч кандай майнап чыкпагандыгын айтып, нааразычылыгын билдирди. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. O yerde göm köresinden yattı. Yok, hiç kimde milisadan dayın yok. Şunda bile küçük gün kavar alıştı. Artık da tasmadan şatısın bu bolda. Hiç kim beni çarpıştırmaydı. 2022 жылдын 14 ноябрь күнү таң эрте Акылбек Аскаров жубайы менен базарга баруу үчүн үйдөн жолго чыккан. Алгач эле белгисиз унаа Акылбек Аскаровду сүзүп, андан соң жубайын сүзгөн. Ben o jaqtan çıktım. Çıkıp gelip duruyor, arkama karab süylep ağa söyledim geletasın mı dep. Süylep nüşer жерге gelgenimde payqap kaldım. Jarık geletkanda. Payqap kaldım, görüp duruyor ele men o jaqqa kaçtım. O jaqqa kaçıp enkeysen bolboylum da geletkanda. Anan gelgende urganda men o жерден Salbağın biyagına o jaqqa düştüm arka. Anam nereden ötüp ketken Salbağa tiygen emas. Ötüp gelip durup ayalımın o yerde vurgan. Kudu şu yerde vurgan. Nerede turbanın başı var nerede? Şunayla kötörülüp dur da. Kötörülüp dur jığılganda nerede turban şu turbağam yeri tiygen yeri bunayla jarılgan. Şunda bunay jağıktar sınıp ketken. Oşo oydan bu buyaqa burulup ketkenden mı bütün yerini töylep ketken. Burulup o yerden barıp bundayla ketken. Жол кырсыгынан Майрамкан Мырзаканова жабыркап 2,5 айдан бери төшөктө жатат. Милиция кызматкерлери жакшы иш алып барбагандыктан издөө иштери солгун жүрүп жаткандыгын билдиришет. Тизеден өйдө таз дейт, ортолуктагы сөөктө сынганда менде азыр эч кандай кыймыл жок. А милициялардан болсо жыйынтык жок, эч кандай келип эмне болтасын деген киши жок. Сурап коем, болуу табы десем, эже таппай атабыз дейт. Ушунчага чейин канча нерсе табылып аткан, кандай ушу милициялар таппайт. Тапса да ортодо жеп кетип атабы жыйынтык жок болуп атат. Мисалы башка жерде башка адамдарды акчасы барлардыкын карап атат, акчасы жок деп карабай табы ушу эми мен ушундай жатып каламбы деген ой болуп атат. Милициялардан да, доктурлардан да ушу күнгө чейин кайра кече эмес 2 күн 3 күн мурун мен скорыйны чакырсам, эже биз барбайбыз деп айтат. Буту сынган адамды гипсим оротуп коюн дегем. 2,5 ай жаттым гипсимде. Бул үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында 3 уул 3 кыздын ата-энеси Майрамкан Мырзаканованы ооруканага көрсөтүүгө каражат таппай келет. Мына азыр 2,5 ай болуп атат. 2,5 айдан бери бир результат жок. Же милициялардан, же ошо уруп кеткен адам деле келип, андай кылайын, караштырып берейин, жок дегенде дари-дармегине ушу аялды путка тургузуп коеюн деген алигинде болбой атат, результат болбой атат. Нарагынан инсапы болсо келип ушу абсынымы, сиңдими путка тургузуп берсе жакшы болот эле, ушу балдарыгайам эле жакшы болот эле, чөжө бирдей жан. Жабырлануучулар кырсык болгон күнү 14 ноябрда эле Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Учурда издөө иштери жүрүп жаткандыгын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишинин алкагында бул жол кырсыгына шектүү адамды жана ошондой эле айдоочуну табуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп, тергөө тапшырмалары берилген. Бирок азыркы күнгө чейин бул окуяга шектүү катары эч ким кармалбай элек. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, жол кырсыгынын күнөөлүү ким экендигин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. 2022 жылдын 12 ай ичинде облус аймагында жалпы 598 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1033 жаран денесинен жаратылып, 134 жаран каза болгон. Ал эми Акылбек Аскаров жубайын ооруканага көрсөтүүгө каражат жоктугунан улам кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Эгер жардам берүүнү каалагандар, экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Өлкөдө уруксаты жок автоунааларын караңгылатып алган жана жасалма мамлекеттик белги таккан айдоочулар катуу көзөмөлгө алынууда. Учурда бардык аймактарда тиешелүү кызматтар күн сайын рейд жүргүзүп жатышат. Эгерде айдоочу автоунаасына мыйзамсыз караңгылатылган айнек же жасалма мамлекеттик белги орноткону аныкталса, 20 000 сом айып төлөйт. 21 январда башталган бул иш-чара Ош шаарында кандай жүрүп жатат? Асель Сыдыкованын материалында кенен сөз болот. Ош шаарында уруксаты жок автоунааларын караңгылатып алган жана жасалма мамлекеттик белги таккан айдоочулар катуу көзөмөлгө алынууда. Бул багытта патрулдук милиция 21 январдан баштап тийиштүү иш-чараларды күчөткөн. Рейдтин алкагында 3 күн ичинде мыйзамсыз айнектерин караңгылаткан 7 автоунаа аныкталган. Аларга 20 000 сомдон айып салынып, унаалары айып жайга киргизилген. Рейдтин алкагында бүгүнкү күнгө чейин 7 караңгылатылган айнектеги мыйзамсыз караңгылатылган айнектеги автоунаалар айып короо коюлуп, ар биринен 20 000 сомдон айып пул салынды. Андан сырткары бүгүнкү күндө жасалма мамлекеттик номерин жасап алган айдоочу аныкталып, айып пул салып, машинасы айып короо коюлду. Караңгылатылган айнек жасалма мамлекеттик белги аттуу рейд бүгүн дагы уланды. Анда ондогон карайтылган айнектеги авто машиналар токтотулуп, көпчүлүгү мыйзамдуу экендиги аныкталып жатты. Айдоочулар арасында патрулдук милиция сайттан аныктап ала турчу жумуш үчүн убактыбызды алып жатат деп нааразы болгондор да четтен чыкты. Биздин убактыбызды алып атат да. Азыр бир жакта шашып атат. Ооба, шашып атам, менин убактым алып атат. Мени ПН менен иши абсолютно канааттандырбайт. Бул тонировка причина остановкага кирбейт да. Азыркы мыйзам боюнча причина остановкага кирбейт. Тиештүү кагаздарын көрсөттүңүз да, э? Тиештүү кагаз көрсөтпөсөм, эмеден алып текшерип алыш керек. Базасында бар да өздөрүнчү. Пускай базасынан алып текшерип алсын. Туура айтат, ошол негизги машинаны текшерип, тонировкасы мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин билип анан тосуу керек. Кээ бирки учурларда мыйзамсыз да жүрүп алганда анык да, чыкпай калат да. Кээ бирки кызматкерлердин жанындагы мобилдик телефонунан текшергечен ал унаа кетип калышы мүмкүн. Рейдтин жүрүшүндө жаш балдарды унаанын алдыңкы орундугуна отургузуп алгандар көп катталды. Бул учурда мыйзам бузуу катары эсептелинет жана 1000 сом өлчөмүндө айып жазылат. Эгерде автоунаанын карызы буга чейин 10 000 жетсе, машинасы айып короого жөнөтүлөт. Жаш баланы алдыга салгандыгы үчүн 188 часть 1 менен протокол түзүп беребиз. Айып пул 1000 сом болот, 15 күн ичинде төлөсөңүз 300 сом төлөп коесуз. Ошонун негизинде протокол түзүп беребиз. Аталган рейд өлкөнүн бардык аймагында 27 январга чейин жүргүзүлөт. Максаты коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоо менен биргеликте жол унаа кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Бир канча жылдан бери сатып алган батирине документ ала албай жаткан Бишкектеги Көлмө конушунун тургундары Регион телеканалы аркылуу көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Алардын белгилөөсүндө батирди сатыкка койгон Курманбек Көлбаев аттуу жаран берген убадасын аткарбай, көп кабаттуу курулушту толук бүткөрүп берген эмес. Мындан сырткары бир жарандын батири банк тарабынан сатылып кеткени маалымдалып жатат. Ал эми жогоруда аты аталып жаткан курулуш ээси тургундардын берген маалыматын төгүндөп жатат. Бул боюнча кезектеги материалда кенен баяндалат. Сотто сүйлөшөбүз деп эле телефондон башы менен сүйлөшпөй койду. Мен эки балам менен почти көчөдө калдым. Жарандын жашаган жери жок деп эле жүрөбүз да мындай. Жок эчтекеден жок, же оттон жок, же жылуулуктан жок, талаада жүрөбүз чындыгында элечи. Нааразычылык билдирип жаткан жарандар Бишкек шаарына караштуу Көлмө конушунун тургундары. Алар Үмүт дарегинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдөн батир алып, бирок бир канча жылдан бери тийиштүү документ ала албай жүргөндөр. Тынара Жолдошованын айтымында 2014-жылы өз учурунда Муса аталышындагы жеке менчик компаниянын ээси Курманбек Көлбаев аттуу жарандан бөлүптөлөө жол менен батир алган. Бирок каражатты толук төлөп бергени менен батир Капитал банкы тарабынан сатылып кеткени кабарланууда. Көлбаев жарандарга сатаардан мурун элиталуу деңгээлде куруп соңуна чыгараарын убадалаган. Бирок ал убадалар аткарылбай, алданып калганын билдиришүүдө. 15 000 доллар берген. Калганын ар бир ай сайын рассрочкага бөлүп берген. Рассрочка ай сайын 1720 доллардан. Биз төлөп отуруп 2015-жылы мен тезирээк эле төлөп бүтүп койдум. Төлөп бүткөндөн кийин бул үйгө жашай бересиңер деген. Документин требует этсем, документтин мына ана деп ушул убакка чейин бизди сүйрөп келди. Документ чыкпайт экен деп биз
банкка бердик бул кишини. Бул жерде бирөө бар, банк менен сүйлөшүп, тиги балага саткан. Какой-то ортодо бир акча сумма пайда көрөбүз деп туруп, ошон үчүн мага бул үйдү бергиси келбей жатат да азыр. Биз полный наличка төлөгөнбүз. 36 квадрат метр алганбыз бул үйдөнчү. Андан эле 1 жылга жетпей туруп эле эме келди, повестка келди банктан. Капитал банктанчы то, что үй аресте турат, выселение кылынат депчи. Анан биз чуркадык жакшы эле, соттон постоянно утулуп калып аттык. Низам мемлекеттеринде угушум боюнча, может там туугандар Верховный судьяда бар экен же баласы иштейт, ушундай иштерди уктук, уже толк чыкпай калды. Бул турак жайды сатып алгандар 9 жыл, айрымдары 5-6 жыл убакыт аралыктан бери ушул көйгөй менен убара тартып жатышат. Миллиондогон каражат сараптаган турак жайга ээ боло албай жаткандар Курманбек Көлбаев менен кезигүүгө мүмкүн болбой жатканын белгилешет. Жөн эле үйдүн эле каркасы эле бар да, анан ремонтун өзүбүз полный кылып алганбыз. Эч мындай жардам берген эмес. Еще биздин 4-нчы этажды мындай балкон сыяктуу кылып эле кылып койгон да. Биз 4-нчы этаждан алганбыз да. А биз 4-нчы этаждан жакшынакай кылып алганбыз, боюбуз тийип калат. Ушундай кылып араңдан араң ремонт кылып алганбыз. Азыр болсо документтин эчтекесин көрсөтпөй атат. Эмне чуркайсыңар сотко, биз алып беребиз да, силерге документ беребиз, эч жака чуркабагыла отура бериңиз, элитка болот деже. Тиякта тамды көрдүңүзбү деп бир чоочун тамды көрсөтүп, көрсө офицер ушундай болуп турат. Мен мындай ушунча жашка чыгып биринчи жолу ушул ишке попадать эткеним. Мен могу жашсыз экинин домкомумун, домком болуп иштейм. Келгенден бери теңин бүт көрүп, теңин бүт көрбөй кеткен аферист Курманбаев. Турак жайдын документи жоктугуна байланыштуу тургундар башка керектүү иш кагаздарын алууга да тоскоолдуктарга учурап жатышыптыр. Мындан сырткары коммуналдык төлөмдү да коммерциялык негизде төлөөгө мажбур. Мектепте даже справка ала албай калдык. Мындай домкомдорубуз бербей калды. Коммерческий төлөйбүз. Светөз 3 миңге чыгат, кышкысын 3,5 миң, жайкысын 1,5 миңдей төлөйбүз. Суусу болсо сверху лимити бар. Биз анын карызын эле жылдап төлөп келатабыз, сверху лимитин. Биз келген эле сантехник 12 миңден сурайт. 2 айда, 3 айда, 1 айда кээде удасы менен ушинтип эле урап калдык вообще элечи. Курманбек Көлбаев Үмүт көчөсүнүн 1-дарегине 2 көп кабаттуу турак жайын жанаша курдурган. Курулуш архитектуралык талапка жооп бербегени да айтылат. Турак жай кооптуу абалда деген жашоочулар аргасыздан өз каражаттарына батирлерин оңдоп түзөөдөн өткөрүп жашап келишет. Могу темирди эле жөнү коюп койгон экен. Ар жагы крыша көрүнүп турат мынакей. Карачы эртең капыс бир нерсе болуп өрчүп кетсе эмне болот? Буягы уже 4-3 этаж болуп кетет да. Көп кабаттуу үйдөн бери али күнгө чейин тамтыгы чыккан абалда турса, бири тургундар тарабынан ичин жана сыртын каражат чогултуп оңдоп түзөөдөн өткөрүп алышкан. 1 ай 2 күн дегенде бүтүштү. Өзүбүз кармитетип, өзүбүз балдарды эптеп атып, ушуну жасап алдык өзүбүз. Атыгы бизде талагал ташап кеткен, бул там тең бүтпөй эле калган, биз өзүбүз көрдүк. Арыздануучулардын берген маалыматынан улам жогоруда аталып жаткан турак жай курулушунун негиздөөчүсү Курманбек Көлбаевке телефон аркылуу байланышып көрдүк. Ал жогорудагы арыз даттанууларды четке кагып, жалган маалымат деп сыпаттады. Учурда сот иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу документ берүү токтоп калганы менен түшүндүрүүдө. Үйлөргө арест коюлганда документация токтоп калат. Ар бир үйгө бирден техпаспорт чыкпайт, общий раздел анан чыгарат. Жарандарга төлөп берүү чечимин чыгарса, төлөп бересиз да? Естественно, төлөп беребиз, бирок техпаспорт алыш керек да, техпаспорт ала элекпиз да. Мен төлөп берген, техпаспорт алгандан кийин ал автоматически беркилерде техпаспорт алат. Сен закон бар да бизде. Андай факты болгон эмес, чоңуз кантип эле тем более банк алып туруп сатып жиберет. Он только юридически закон менен иштейт алар. Белгилей кетсек, бул материалды регион телеканалы Көлмө конушунун тургундарынын арызынын негизинде чагылдырды. Анда тургундар бир нече жылдан бери турак жайга ээ боло албай убара тартып жатканы айтылган. Алар жогоруда айтылып жаткан маселени чечип берүү үчүн өлкө башчы Садыр Жапаровго да кайрылышууда. Ал эми бул боюнча кошумча тараптардын пикири болсо, телеканал эфир ажыратууга даяр. Бир акыркы үмүтүбүз президентте. Президент деген бул киши аябай умный киши, мен ойлойм ушул киши бизге окшогондорго жардам берет деп. Биздин бир эле суранарыбыз документ, анан калганын ремонт жасай турган жерин өзүбүз кичинеден жасап атабыз. Эч кимге эме кылбайт элек. Суранарыбыз документти эле берип койсун. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион, Бишкек.
2023 жылдагы ажылык сапарына каттоо 24 январда башталды. 14 февралга чейин улантат. 2019-2022 жылдардан тарта электрондук кезекте турган ажылык сапарга баруучу талапкерлер 1000 акш долларын РСК банкынын иш убактысы бүткөнгө чейин төлөп, квитанциясын жана каттоого тиешелүү иш кагаздарды муфтияттын түзүмдөгү облустук шаардык казыяттарга жана райондук хатибияттарга тапшыруусу керек. Жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 20 февралдан 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Ажыга бара тургандар 1000 доллар жана кайтарымсыз 1000 сом төлөбөй туруп каттала алышпайт. Эгер саны 7000ге жетсе, каттоо жабылат. 2019-2022 жылы каттоодон өтүп, бирок бара албай калгандар кайрадан каттоодогу 1000 сомдук каражатты төлөбөйт. Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота берген. Ал эми 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. Бишкекте жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эл аралык форум өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн 24 январда Чыңгыз Айтматов кыргыз-казак элинин руханий байлыгы 7-чи эл аралык форум өттү. Ага жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев, маалымат жана коомдук өнүктүрүү министри Дархан Кыдыр Али, Билим берүү жана Илим министри Уланбек Мамбетакунов жана башкалары катышты. Ошондой эле мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов конокторго жана форумдун катышуучуларына президент Садыр Жапаровдун атынан куттуктоо сөзүн окуп берген. Төрага Маулен Ашимбаев Айтматовдун чыгармалары бүткүл адамзаты үчүн опол тоодой орунга ээ экендигин айтып, өзү залкар жазуучунун чыгармалары менен чоңойгондугун билдиргени кабарланат. Сузактагы Жаанбай Узаков атындагы мектептин 2-чи имаратында жаракалар пайда болуп, көчүп кетүү коркунучу жаралган. Эскилиги жетип авариялык абалдагы мектептин имаратында сабак өтүү кооптулук жараткандыктан мугалимдер жана ата-энелер кооптонуп, мектептин имаратын жабууну талап кылышкан. Тиешелүү мамлекеттик органдар имараттан кабар алып, мектептин 2-чи корпусу жабылды. Эми калган 400дөн ашык окуучу 120 орунга ылайыкталган 1-чи имаратта сабак өтүүгө мажбур. Кененирээк кийинки материал. Өзүнөн өзү эле ушул жаракалар пайда болду мектепте. 45тен окуучуну бир класста окутушка мажбур болуп атабыз. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин корутундусу чыккан аварийный деп. Сөз болуп жаткан мектеп авариялык абалда, эскилиги жетип, полу менен чааттары чирип, дубалдары урай баштаган. Кечээ мектептин башталгыч класстары окуган имаратында жаракалар пайда болуп, көчүп кетүү коркунучунда калды. Бул боюнча Сузак райондук администрациясына, билим берүү бөлүмүнө, өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгына кабар берилип, мектептин бир корпусу ишин токтотуп жабылды. Кечээ 23 январ күнү түштөн кийин саат 2-3 чамасында өзүнөн өзү эле ушул жаракалар пайда болду мектепте. Аны мектептин администрациясы айтып, биз келип чогулгучак саат 4-5 болуп кетти. Айыл өкмөттүн төрагасына, айыл кеңештин төрагасын чакырып келип биргеликте көрүп кеңештик. Мүмкүн болушунча балдарды окутпоого аракет кылабыз деп жогорчага кабар бердик эле. Эми Жаанбай Узаков атындагы мектептин 400дөн ашык окуучусу 120 орунга ылайыкталган 1-чи корпусунда сабактарын улантууга мажбур. 2018 жылы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги мектептин имаратты авариялык абалда деген корутунду чыгарган. Бирок Мундуз айылында башка мектеп жок болгондуктан имаратта сабактар өтүлүп келген. Жаңы жаракалар пайда болуп, коркунуч туудуруп, биз ошол заматта эле ал жерде окуган окуучуларды алып чыгып кетип, берки имаратка көчүрүп алып келдик. Бирок класстар азыр тардыгына байланыштуу 45тен окуучуну бир класста окутушка мажбур болуп атабыз. Бул өзү азыр 5 эле класстан 6 эле класстан турат. Азыр ашканабызга дагы окуучуларды киргизишке мажбур болдук. Азыр бул жерде 12 эле класс окуш керек. Биз 19 классты окутуп атабыз.
Сузак райондук билим берүү бөлүмү Жанбай Узаков атындагы орто мектептин курулушу 2020 жылы дүйнөлүк банк кура турган мектептердин тизмесине киргизген. 20 жылы дүйнөлүк банкка киргизгенбиз бул мектепти. Дүйнөлүк банкка киргизип, ошол жерден жер участогу, жер тилкеси жетишпейт экен. Айлыктын депутаттары ошол жерден чечип беришти. Бүгүнкү күндө 1 гектардан ашык жер чечилди. Дүйнөлүк банктын эксперттери дагы келип, бир топ жолу ошо эл менен, мектептин коллективи менен бүт баары менен жолугушуп, өздөрүнүн баягы мектептин мектепти курууга чейин элдердин кандай муктаждыктары ошолор боюнча бүт баарын сүйлөшүүлөр болду. Бүгүнкү күндө ошол 23-жылы баштайбыз деген пландар бар Дүйнөлүк банктын. Сузак району боюнча 11 мектеп авариялык абалда турат. Быйылкы жылкы планга 3 мектеп киргизилип, курулушу жүргүзүлөрү айтылды. Ал эми өткөн жылы 2 мектеп пайдаланууга берилген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды муз үстүндөгү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Кече 23 январда министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы облустун аймагында жайгашкан дарыя, канал, көлмөлөрдө тоңгон музда жылгаяк тепкен балдарга коопсуздук эрежелерин сактоону түшүндүрүштү. Анда дария каналдардын үстүндө муз тебүү өмүргө кооптуу экендиги тыкыр эскертилип, ата-энелер көзөмөлгө алууга чакырышты. Ошондой эле кызматкерлер айылдардагы мектеп окуучуларына да муз үстүндөгү коопсуздук эрежелери боюнча маалымат берип, сак болууну эскертишти. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар алып түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.